Assalamu alaikum урматтуу жерлештер, дагы бир жолу. Бүгүн бир түшүнүксүз жагдай биздин мамлекетибизде болуп атат. Бул парламенттеги депутаттардын, бир гана депутаттардын эмес, бардык мамлекеттен айлык алып иштеген жарандардын дипломдорун текшерүү боюнча. Бул маселеге негизи кайрылбаш керек эле. Бирок кээ бир адамдар кандай десем, өз ишин так аткара албастан ошонун негизинен болуп атат бунун баары. Урматтуу жерлештер, менин айтайын дегеним, баарыңыздар билип турасыздар, бул Орозайым Нарматова боюнча болуп атат. Орозайым Нарматованын диплом боюнча болуп атат. Мен азыр таң калып атам. 2 күн мурун Жалал-Абад мамлекеттик университети Орозайым Нарматованы 2017 жылы ушул жерден окуп бүтүрүп дипломун колуна алган деген маалыматты өз оозу менен айткан. Бүгүн болсо ал жердеги дипломду андай мындайды ар себептерди каражы жок болуп атат. Бүгүн азыр Мирлан Нурайымов Орозайым Нарматованын ордуна жанага барыптыр. БШК чакырып ал жерде суроо жооп алат. Мага эң таң калыштуусу, БШК суроо берди Мирлан Нурайымовго диплом кайда деп. Бул нерсени Мирлан Нурайымов БШКга бериш керек эле өзү негизи. Диплом кайда деген сурооду. Себеби дегенде Орозайым Нарматова билесиздер, Сооронбай Жээнбековдун убагында дагы парламенттик шайлоого аттанып, ал убакта дагы бул ар бир дипломун, аттестатын баарын ошол именно Боршайкомго жөнөтүп бул текшерүүдөн өткөн. Ошол убакта дагы депутат болгон. Азыр болсо, мына Садыр Жапаровдун убагында да кечегиде шайлоо болду. Ошол убакта дагы жөнөтүлгөн, ошол именно ошол аялдын өзүнө. Ал аялдын өзүнөн сураш керек, диплом кайсы жака жок кылып бердиң деп. Бардык нерсенин башын баштаган ошол аял өзү болуп атат бардыгын. Кантип болбосо ал аялды жумуштан кетириш керек. Эмне себеп менен ал текшербей туруп, же болбосо диплом жок болсо дагы барып, туура бардык документ такталган деп туруп кабыл алат. Бул бир жол болгон жок, бул экинчи жол болуп атат бул. Мурунку шайлоодо дагы бул тапшырган. Анда дагы парламентке өткөн. Азыр дагы тапшырган, мында дагы өттү парламентке. Бул нерсени азыр мен бийлигим бар, башкам бар деп туруп көрүнгөн кыла берген, бул билбейм, бул эмне мынчалык Орозайымдан чочушуп атат, мен таң калып атам. Керек болсо кечегиде түз эфирден, Азаттыктын түз эфиринен көрдүңүздөр. Ошол жерде президенттин оң колумун деген Абыкеев эмнеден сөз айтты? Ошол кишини жумуштан кетирбейби? Ал президенттин оң колу болуп атат. Президенттин жанында отурат. Президенттин жанында турган адам башка мамлекеттин, Казакстандын өз ички жанагысына киришкен акысы барбы? Казакстан мамлекет боюнча эмне сөздөрдү айтат? Ооба, биз дагы бул нерсени эфирден айтышка туура келбейт, бирок азыр айла жок болду. Же болбосо аны жумуштан албагандан кийин ансыз чыгып алып дагы интервью берип жүрөт дагы. Казакстан Токаев менен Назарбаевден тазаланыш керек дейт. Буну мен айтсам бир жөн, сиздер айтсаңыздар бир жөн. Президенттин жанындагы адам кантип айтат бул сөздү? Бүт айланасында ошондойлор чогулуп алган. Бардык айланасында ошондойлор чогулуп алган. Кече сабатсыз десе, дагы капа болду ал жерде туруп алып. Сабаттуу адам президенттин жанында туруп алып туруп, сабаттуу адам ошол сөздү айтабы? Урматтуу жерлештер, урматтуу бир туугандар. Мен ачык эле кайрылам. Бүтүн Кыргызстан партиясына өтө каттуу күчүн согун аракетин башталды. Мен бул нерсенин эмне себеп менен мындай болуп атканын бир эле нерседен көрөм. Себеби баягыда Баткенде болгон Тажикстан, Кыргызстан топологунда ошол жерде эмне деген нерсеге кол коюлган мен түшүнбөй атам азыр. Себеби ошол убакта баарыңыздар билесиздер, президент өзү дагы Тажикстанга өттү. Камчы Ташиев да Тажикстанга барды.
Бирок ошол жерде Камыш Ташиевдин видеосу чыккан. Извините деп кечирим сураган видеосу чыккан. Андан кийин ошол Тажикстан нерсеси бүткөндөн кийин Бекзат ошодон бери 4-5 жолу ошол жерге барып келди Баткенге. 4-5 жолу кайра Баткендеги ошол протокол деген нерсени кайра элдин мээзине коюп атат. Бул мен жеке оюм. Мен буну ошондой кылды деп эсептебейм, бирок бул менин жеке оюм. Менимче бул ошол күнкү договордо, мен оюмча, жеке оюмда, бул ошол күнкү договорду бул Тажикстан менен келишимди, тополоңду токтотуунун негизинде булар ошол Мадмаров кол койду деген документти ошону аягына чыгып беребиз деген бир жанагы болгон деп ойлоп атам мен өзүм, жеке оюмда. Эгер ошончо эле Мадмаровдун күнөөсү бар болсо, ошол кызматка коюп туруп барып ошол жумушту бүтүрүп кел деш керек эле. Значит, бул бүтпөгө жумуш болгондон кийин ошол жумушту бүтүрүп кел деш керек эле. Бирок азыр ал жумушту бүтүрүп кел дагы деген жок. Ал жөнүндө эч нерсе деген жок, сурак эле кылдык. Ал жумушту бүтүрүп кел дей турган болсо, кечегиде Камыш Ташиев менен Садыр Жапаров барганда ошол жерде эмне деген нерселерге кол коюлду, баары ачыкка чыгып кетет. Буну баарыңыздар билесиздер. Мен болгону Мадмаров ушул күнгө чейин президент дагы болгон эмес. Кыргызстандын жерин президент Садыр Жапаров өзүнүн колу менен бир кол коюу менен бере албайт башка мамлекетке. Президент өзүнүн колу менен бере албайт. Бирок Мадмаров президент дагы болгон эмес ушул күнгө чейин. Кантип анан кийин башка мамлекетке бере алат? Тем более айтылып атат ал жерде. Сиздерге кандай деп түшүндүрдүм? Урматтуу жерлештер, мындай деп айтайынчы. Сиз кошунаңыз менен, елестетиңиз өзүңүз. Кошунаңыз менен бир огородду талашып атасыз, огородду. Кошунаңыз экөөңүздөр ынамага келип туруп, давай, кошуна, сен муногу жеринен бул жагын сен ал. Бул жагын мен алам деп сөз түрүндө айтып кетесиздер. Андан кийин үйүңүздөргө барып, үйүңүздөгүлөр менен талкуулашкандан кийин, аялыңыз айтышы мүмкүн, балаңыз айтышы, бул жердин мындай болуп калган, бул жагын алайлык ата. Же мындай болсо бул жерин алайлык деген нерсе болот. Андан кийин булар жөнөтүшөт ал жака. Биздин үйбө болбой атат, мындай жерин мындай болуп атат деп. Значит, что биринчи келишим уже жокко чыкты бул. Мындай айтканда. Биринчи келишим жокко чыгат. Алар дагы жөнөтөт, бул жерим мындай экен дегенде уже биринчи келишим жок болот. Бул толук кандуу чечиле элек жер болуп эсептелет. Сіздерге кандай тилде түшүндүрүшүн мен билбей калдым кыскасычы. Азыр эми эң опасный болуп атканы, мен эмне себеп менен айттым? Тажикстанга Садыр Жапаров менен Камыш Ташиев барганда ошондой нерсеге макулдашылган болушу мүмкүн дегенин себеби бул чегара маселеси болуп аткандан бул купуя сакталыш керек эле. Булар откровенный ачык айкын эле бүт жактан сураштырып, бүт жакта ушундай болуп, булар бир гана аз териштирип атканы бир гана Тажикстан жакка эле польза. Бул эч кандай биздин мамлекеттеги пользасы жок бунун. Себеби дегенде ачык айкын болуп атат, ачык айтышып атат. Мадмаровдун өзүн чакырып туруп, бул нерсени секретный кылыш керек эле да. Азыр Тажикстан жак сүйүнүп атпайбы? Эгер чын эле ошол жер Тажикстанга өтүп кеткен болсо, азыр дагы ал жерде кыргыздар жашап атат. Кантип? Азыр өзүңүздөр элестетсеңиздер, кыргыздар ал жерде жашап атат. Азыр ушул моментте. Азыр кыргыздар Тажикстан жеринде эмес, өзүнүн жеринде жашай албай атат азыр. Бирок ошол жерде азыр жашап атат бул. Өтүп кеткен болсо, кантип жашайт ошол жерде? Мен ошондон айтып кетерим, урматтуу жерлештер. Могу эки жак болуп бөлүнүп, талашып, урушуп, ызылдашып уже жетери жетип калды. Садыр Жапаров да Камыш Ташиев да жакшылап ойлонуш керек. Биздин мындай жеке баракчалар тешип салды. Чалбаган адам калбады. Бүт жактан звонок этишип, бүт жактан жазышып, кандай кылабыз? Кайсы жака чогулабыз? Жок дегенде бийликке үнүбүздү жеткиреликпи? Бийликке мыйзамдуу жолун мындай кылып айтайлык. Балким бийлик жандагыларга азгырылып аткандыр, биздин үнүбүздү угар деп бардык жакта бүт кайрылуулар болуп атат. Азыр аларды чогултайын десең, өзүңүздөр билесиздер, чет жерде баягындай эле болуп туруп, дагы деле массовый жанагы чогулду деп туруп, дагы бир жерде басып, дагы бирөөнүн балдарынын убалына кала турган болуп атат. Ошондуктан урматтуу жогорудагылар,
Елді қақшанта өрбей, жақшанта өрбестен bir боло турган нерсени кылыңыздарчы, сураныч. Елді дағы мындай көчө сүйрөп чыга бербеңиздерчи. Мен азыр айтарым ошо бүгүн Бакыт Калмаматов чыкты. Жеңиш Молдоахматов мен Тилахмат Куреневди курсант асантты чыгарып, баягы 14 баланы чыгаргандан кийин 14 ба 13 бала калган, чүйүлүк балдар камалышкан. Мамлекетти тынч эле алдыга жылдырып кете бербейсиздерби? Жакшыбы, жаманбы, кандай болбосун, ошончолук эл колдоду. Бирөө Садыр Жапаровду ошо мамлекетти алдыга тартып кетер деген ой менен колдоду. Бирөө балким Садыр Жапаровду боору оруп колдоду, атасы казы болду, баласы казы болду, андай болду, мындай болду деп колдоду. Кандай болбосун колдоду. Мындай айтканда колдоду. Эми ошончо колдогон адамдардын дагы жанагысынын үмүтүн караш керек да. Ошолор да кандай болоду үмүт кылды да Садыр Жапаровдон. Тартыш керек да мамлекет. Эми качанга чейин ушинтип кубалагач болуп ойноп жүрүлө берет. Ойлошуп окшойт да, булардан канча адам чыкмак эле, анан мынча адам чыкмак эле, мынча адам. Интернеттен көрүп атам. Анан 50 адам чогулсаңар 50 эмнени чечет элең. 2 автобус адам чогулуптур, 2 автобус эмнени чечмек деп элдин кыжырына тийип атат баары. Бул жакта эл араң эле турат. Ушуга чейинки бийлик да ушул нерсени айтып келген. Митинг болсо 1 автобус эле адамы келет экен го. Эртең бул нерсе курчуп кете турган болсо, бул мындан күчтүү бийлик сактап кала албаган. Мындан күчтүү бийлик сактап кала албаган эч нерсени. Кичкене болсо дагы ойлонуп, мамлекет алдыга жылдырыш керек. Бул мамлекет деген бирөөдүн жеке менчиги эмес. Анан кийин көрүнгөндө алып барып эле камай берип, көрүнгөндө алып барып тартып кетип. Кече эле Нуржигит Кадырбек сүйлөс ага кыйкырып. Ал эл өкүлү, эл шайлап барган өкүл, өз оюн айтат. Камчы Ташиев ага кыйкырган эмес, парламент эмнени кабыл алса, ошону аткарганы милдеттүү. Парламент элдин өкүлү. Ал жерде бирөө Камчыбек Ташиевди барып тебип чыгарып бериш керек деген эчим жок. Бирок элдин үнүн жеткизем деп барган депутаттардын, элдин өкүлдөрүнүн үнүн угуш керек да. Бул мен 100% буга мен толук кандуу көзүм жетет. Адыхан Мадмаровго коюлуп аткан бул азыркы нерсе, бул жок, вообще жок нерсе. Бул жасалма, 100% гарант берем, бул жасалма нерсе. Буну эртели кеч тарых далилдейт. Тарых далилдеп дагы, элдер баары айтышып дагы жатат. Бир гана бул камалсын же башка болсун деген ошол Садыр Жапаровдун жанында жүргөндөр анан фейктер эле болуп атат. Буну карапайым элдер, ушул көрүп тургандар баары мейзи дагы, акылы дагы толук кандуу жетип турат. Эч кандай бир күн дагы президент болбогон адам кантип туруп Кыргыздын жерин өзүнүн колу менен бере алат. Тем более Садыр Жапаровдун өзүнүн интервьюсу чыкты. Кече Кемпирабад боюнча болгондо Камчы Ташиев эч кандай өзүнүн колу менен барып бере албайт. Ал биздин парламентке келет. Андан кийин президенттерге жөнөтүлөт. Кайра парламентке келип ратификациядан өтөт деп өзү айтып атат ушул нерсени. Бирок ал нерсе Мадмаровго кийин иштебей калат. Жок. Бир эле Мадмаровда кол коюу менен калаган жерин бере алат мамлекет биздин Кыргызстанда. Калгандарыныкы андай эмес. Ошондуктан урматтуу бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары, жана Адыхан Исенбаевдин колдоочулары, бекем туруңуздар. Бул Кыргызстан биз дагы Адыхан Мадмаровдон барып ушу парламентке өтүп калса, бир кресло берер, же болбосо 1 сом акча берер, же 1000 сом акча берер деп колдогон жокпуз. Биз дагы ошол Адыхан Исенбаев ошол жака барып калса, мамлекетке бир салымы тиет деген үмүт менен колдогонбуз. Кудай буйруза үмүтүбүз акталат деп терең ишенем. Биз фанат эмеспиз. Биз мисалы Адыхан Исенбаевдин бир катачылыгы келсе, башка чыкса, биз аны ачык эле айтып да жүргөнбүз, айтып да чыкканбыз. Бирок биз бирок эле фанат болуп калган жокпуз. Эгер туура эмес болуп аткан болсо, аны сөз айтабыз, туура эмес деп, туура болуп аткан болсо, туура деп сөз кабыл алабыз. Бирок азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты бул слишком туура эмес. Бул кымындай бир оң жака жылатырган саясат болуп аткан жок. Ким калаганы калагандай түшүн. Бул менин жеке оюм. Эч ким
биздин бийликтегилердин эч кимиздин бир мамлекетти оң жакка тартып кететін акыбал болуп аткан жок. Кыргызстанда азыр мына Мадмаровду 2-3 күндөн бери кармап отурасыңар. 2-3 күндөн бери ар жак менен алаксатып атасыңар. Ортодо саламаттык сактоо министри келип туруп мына жерде бир отчетун берип кетти. Ага бир суроо берген, бир жыргатып суроо берген депутатты көргөн жокмун мен. Мамлекетте эмнелер болуп атат, бир жыргатып бир суроо бергенди көргөн жокмун же жооп алганын көргөн жокмун. Эртең дагы кармап отурасыңар. Эртең кармап отурганда финанс министри келет. Алар дагы бир нормальный бир суроо албай же жооп албай алар дагы келет. Мен ушуларга таң калам да, Мадмаров эмне бул Мадмаров эмне силерден акча сурап атабы? Же болбосо Мадмаров силердин бийлигиңерди бергиле деп атабы? Ошондой эле ошол жол туура эмес чечилген болсо, бул дагы чечилип дагы бүт элек да чечилген дейсиң. Андан көрү ортодо ачык эле айтпайсыңар, мисалгачы ачык айкын айтпайсыңарбы? Ушул жер чечилиш керек болуп атат. Адаган Кийсанбаевич, дагы ал жерде көп саясатчылар, мисалга Нуржигит Кадырбек турат, Мирлан Самуйкожо. Же болбосо дагы бир талай саясатчы турат, Нурлан Шакеев, Медер Алиев деп эле. Ушундай нерсе болуп атат. Ушул нерсени давай пускай ортодо талкуулап нерсе чечпесек болбойт. Тажикстан ушундай деп атат. Биз бирок ошол жерде ушундай арешемдик кетип койдук. Бирок ал нерсе толук кандуу бүтө элек. Ушул нерсени алдын алып калайлык деген нерсе болсо болот да. Сиздер азыр мен бийликтегилерге таң калып атам. Азыр пускай макул Мадмаровду күнөөлүү кылгыла буга. Күнөөлүү кылтырып эртең Мадмаров калайсыңар, калабайсыңар бир 3-4 жылда актала турган болсо. Ал убакка чейин ал жер өтүп кеткен болот да. Бул баары бир эч кандай Кыргызга бир тыйындык пайдасы жок нерсе да болчу. Кантип эле болбосун ушул нерселер. Бизде качанга чейин ар жактан келип атып кысышып жүрө берет. Ар жакка иш козгоп атасыңар, көрүп атасыңар, иш козголгон эле ар жактан эле иш козгоп атат. Көрүнгөн жанагысына. Мамлекетте жылуу качан болот? Баткенде чек арада жашагандардын акыбалын көрүп атасыңар. Аларга кандай жардам барганы? Тажикстанда канчалаган жарандарыбыз жатат. Андан көрө ошолордун иштерин териштирбейсиңерби? Ал мондай бири-бирибизди кууп жүрөр, бири-бирибизди жына кылган менен эртең өзүбүздүн мамлекетке, өзүбүздүн жерибизге зыян тиет бунун баары. Бул эртең бара турган жерибиз, бул башка мамлекетте сатып алган үйлөр эмес, башка мамлекетте сатып алган виллалар эмес. Ушу жыйнап койгон акчалар эмес, баарыбыз бара турган жерибиз 2 метр жер, бир кумалак топурак, көзүбүздү тойгузат, башка эч нерсе болбойт. Бирок артыбыздан калган урпактар дагы жашаш керек акыры. Бул мамлекетти куруу үчүн канчалаган адамдар кан төккөн мисалга. Бул мамлекетти куруу үчүн канчалаган адамдар жаны курман болуп кеткен. Ысык-көл мейманканасы дагы жаман көрүнүр. Ал мейманкананы тура мамлекет здание салаңызга баары каршы болуп атат деди. Ал салзын, места тыгылып атат го, башка жакта толуп атат го. Ошол имаратын салзын, салбазын эмес, могу эски имаратты талкалап жүрүп жок кылатам болуп, андан көрө бир музей кылып койсо дагы пайдабы? Кечээде Садыр Жапаровду дагы айтып чыктыңар, жанагы лыжанын жана кылган Түркияда көрсөттү, молодец деп айтып чыктыңар. Тура ал жерин көрсөттү. Бирок ал бизде туристтер тартуу боюнча ал жак акча бөлүнөт да. Ал жер туристтер тартуу боюнча акча бөлүнгөндө Садыр Жапаровдуку мисал тура көрө турган болсо, мына кошуна мамлекет көрүшү мүмкүн, башка жак көрүшү мүмкүн, бирок дүйнө көрбөйт да. Ал акчаларды бөлгөндө эмне бирөөнүн чөнтөгүнө салып алсын деп бөлгөн жок. Ошо дүйнөнүн чемпиону кайсы, мисал футболдо Рональдолорбу, ошолорду чакырып мисалга, ошолорго акча коротуп, чакырып, эз алдырып, ошондойлор менен реклама болот да. Дүйнөдө эң күчтүү ырчылар бар мисалга. Дүйнөдө дагы эң күчтүү волейболисттер болушу мүмкүн. Улакчылар, футбол, теннис, бардыгынан сүзүү боюнча бар, күрөш боюнча, мушташ боюнча дүйнөдө эмне өнүгүп аткан болсо, ошонун чемпиондор кимдер? Ошолор чакырып ошондойлорду реклама берет да. Азыр айтайын десең, сыртта туруп акылдуу болуп атасыңар, башка болуп атасыңар. Бул акылдуу болуп аткан эмес, бул түшүнгөн адамга бир сунуш катары. Түшүнгөн адамга сунуш. Биздин сунушубузду укпайт деле, аны дагы билебиз. Бирок карап отуруп айтышка мажбурсуң.
Эми Оразайым Нарматов, Садыр Жапаров кантип мен азыр таң калып атам. Ууланган Кумтөр баяны деп ошону Оразайым Нарматова апазы баары жазып чыккан. Жасырышып. Кантип анан Садыр Жапаров ошо ууланган Кумтөр баяны деген китепти окубаган кыздын колуна ма деп тапшырып коет. Бул мен түшүнбөй атам да. Бүгүн Мелис Аспековдун сотун көрдүм. Ал дагы отурат. Эмне болуп атканын билбейм дейт. Же ак деп койбойт, же көк деп койбойт. Эмне себеп мен мондай болуп атканын билбейм. Тем более бийлик менен да каршы эмес элем дейт. Жеңиш Молдахматов болсо кирип кетти. Эртең күнү но Садыр Нуркожоевди колдогондор, Камчы Ташиевди колдогондор. Темир дагы түбөлүк турбайт. Темир дагы бир күнү сынат заңдап. Анан биз пендебиз го. Биз адамбыз го. Биз кантип түбөлүк тура алабыз. Эртең күнү ошол Жеңиш Молдахматов, Тилекмат Куренов дегендер чыгып туруп кайра ушулар менен дагы салгылаша турган болсо, дагы өчөшө турган болсо, мамлекет жүрө береби ушул боюнча. Садыр Жапаров тура шайланды. Шайлангандан кийин болду, отурду. Алып кетиш керек да, биз качанга чейин ушуну кугуш жүрө берет. Садыр Жапаров камалганда, баласы камалганда, сабалып атканда жанында эч ким калбады го. Жанында эч ким калбады го. Кимиң бар элем, мен бар элем деп бирөөң айтчы, эч ким калбады го. Ошол убакта билсин, парламенттеги депутаттар керек болсо ошол жерде күлгөнү мен азырга чейин көз алдымда. Мен күлгөнү парламентте айтканда 3 жолу бийликти базалоого аракет жасаган адам кайра эмнеге айтып атасыңар деген депутаттар чыккан. Бирок азыр бардыгы ошо Садыр Жапаровдун айланасында отурат. Биз ошол убакта мыйзамдуу жол менен деп, мен мыйзамсыздырга макул эмесмин деп, мен саясий куугундукта жаткандарга макул эмесмин деп, мен макул эмесмин, кыймылы мыйзамдуу жол менен түзүлүп, биз ошондо дагы күрөштүк го. Садыр Жапаров Кумтөрдү айтты, туура Кумтөрдү айтып аянтка чыгышты, башка кылышты. Бирок биз ошону мыйзамдуу жол менен кылайык деп, мен мыйзамсыздарга макул эмесмин деген кыймыл менен Садыр Жапаровдун тарапташтары дагы кошулган, бүтүн Кыргызстандыкы кошулган. Ал жерде оппозициядагылар дагы поддержка чыгыш, бардыгы биришип чыкты ошол жерде. Бирок ошол жерде дагы баабызды куугундук алып жүргөндөгү адамдар азыр Садыр Жапаровдун жанында отурат го. Эгер жалган дей турган болсо Садыр Нуркожоевич өзү дагы айтсын. Именно ушул Садыр Жапаровду коргоп, чыгып, митингдерине чыгып жүрүп, ошол азыркы Оразайым Нарматова 4 МВДнын подвалында дагы жатты ошондо. Мен туура аны Садыр Жапаровду коргоп чыкты, бирок мага диплому туура эмес болсо дагы туура деп коюң деген мааниде айтып аткан жокмун мен ал нерсени. Мага эң өкүндүргөн ошол убакта Садыр Жапаровду дагы камап, ошол убакта Оразайымды дагы камап, Садыр Жапаровдун балдарын дагы камап турган адамдар бүгүн Садыр Жапаровдун айланасында турат го. Мага ошол нерсе өкүндүрүп атат. Айтың же болбосо Садыр Нуркожоев, сиз ачыгын айтың, мисалга, сиз камалганда Акылбек Жапаров жаныңызда турду беле? Сиз камалганда же Акылбек Жапаров айттыбы, ушул мыйзамсыз камалып атат деп айтты беле? Же сиз камалганда Бакыт Төрөбаев ошол жерде чыктыбы, Садыр Жапаров мыйзамсыз камалып атат деп? Керек болсо Алмазбек Атамбаевга сиз 40 жылга чейин мамлекетти өнүктүрүү стратегиясына кол койдуңуз. Молодец, сиз тарыхта каласыз деген. Керек болсо ошол сөздөрдү айтып Атамбаевдин дарысын дагы ичкен. Ушунча нерсени бир айтайын деген оюм деле жок. Өздөрү түшүнөр десең, түшүнө тургандыгы болбой атат. Az Садыр Жапаровдун тарапташтары миң аракет кылгыла. Ушул кетишинде боло турган болсо, бул Садыр Жапаровдун түйүнө жетесиңер. Камчы Ташиев кантип туруп, Камчы Ташиев ушул нерсе башынан өтүп туруп, ушул жолго баратат, мен азыркы күнгө чейин мээм жетпейт. Эмне себеп болуп атат бул нерсеге мен билбейм азырчы. Кечегиде бул алыска барбай, кечегиде парламенттик шайлоодо Жээнбековдун убагында, парламенттик шайлоодо өзүңүз теледебатта туруп, Мадмаров менен бирге туруп, ошол жерде айтып аткансыз. Бул протокол эч кандай күчкө ээ эмес деп өзүңүз айтып аткансыз, өзүңүздүн оозуңуз менен айтып аткансыз. Ошол жерде Мадмаров менен Ташиевди бийликтин командасындагылар эмне деген баспады? Эмне деген
арам сөздөр менен эмнелерди кылбады. Керек болсо ошол бийликтин адамдары камчы ташыйып Баткенге барганда эл менен жолтурбаш үчүн талага чыгарып койгон ошол жерде. Өкмөтү жербей бере койгон ошол жерде. А бирок азыркы ошолор именно кайра ушулардын жанына оролуп калганы. Бул кандай түшүнсөңүк мен билбейм бул нерсени. Именно Камыш Ташиевдин өзүнө да айтылган. Сабатсыз болсоң сүйлөгүлө деген Камыш Ташиевдин өзүнө. Именно ошол бийликтин партиясына кетип аткан бир кандидат айткан. Сабатсыз болсоң сүйлөгүлө деген. А бүгүн болсо ошол партиядагылар бүт Садыр Жапаровдун айналасында. Садыр Жапаровдун колдоочулары, тарапташтары, Камыш Ташиевдин тарапташтары башыңардан өткөрдүңөр ушул нерсени. Көрдүңөр көзүңөр ушул нерсени. Азыр эми кайра ушул мен күйүнбөйм, мен чын айтайын, мен күйбөйм деле. Естим, монда барып алып туруп Ташиевди андай кылып алса, Садыр Жапаровдун алса чын күйбөйм дагы. Бирок туугандар ортодо биздин мамлекет аркага кетип атат. Жалган десеңер айткыла, ар бир бийлик алмашкан сайын бизде кымбатчылык болду. Ар бир бийлик алмашкан сайын кымбатчылык. Бул кымбатчылыктын айынан эртең да азыр бир нерсе десеңер бар жакта кымбатчылык дейли. Бардык жакта кымбатчылык болду. Биздекинде деңгээлге жете элек. Ошондо дагы эл чыдап отурат эч нерсе дебестен. Бардык жакта кымбатчылык дейт. Бардык жакта кымбатчылык болсо аларда пенсия, пособие, айлык, акы деген нерселер көтөрүлгөн. Аларда мамлекет өзү чыгара турган нерселерди арзандаткан. Налогтору арзандаган аларда. Аларда газ чыкта, газ арзандаган. Электр энергиясы арзандаган. А бизде наоборот. Бардык нерсе кымбатчылык. Светиң да кымбаттап атат. Машинаңдын налогу дагы, малыңдын налогу дагы, үйүңдүн налогу дагы, жериң да кымбаттап атат. Суың да кымбаттап атат. Андан көрө ушунун жолун издебейсиңерби? Эгер мен айтсам азыр баарың мени жакаман аласың, баарың мени жаман көрөсүң. Бирок бул факт да. Садыр Жапаров болгонуна мына бирөө айтышат 1 жыл болду, бирөө айтат 1 жылдан өттү. Кандай болгону менен туугандар? Бийлик октябрда алмашылдыбы? Октябрда ошо Садыр Жапаров ошол күнү, ошонун эртеси күнү түнү келип отурган. Ошондон бери Садыр Жапаров менен мыйзамдуу канча күндөн кийин мыйзамдуу болду, ага чейин дагы баары Садыр Жапаров отурган. А уже эртең октябрдын айында 2 жыл болот. А эртең күнү мен азыр бирөөлөргө айтсаң жакадан алат. Бирок Садыр Жапаров отургандан бери биздин мамлекетке бир мамлекеттен президент келген жок али. Бир мамлекеттен президент иш сапары менен келген жок биздин мамлекетке. Бизде эмне кымбатчылык болуп атат? Бизде эмне кымбатчылык болуп атат? Ушундай ички саясат менен бүттү кийлигишип алып, сырт жак менен иш албай койду. Саламаттык сактоо министринин дагы, билим берүү министринин дагы бардыгы саясатка кийлигишип алды. Саясатта ушундай кийлигишесиң, тазалайсың. Пускай бир ишенген бирөөң барбы? Ким спикерге ишенесиңби? Премьер-министрге ишенесиңби? Премьер-министрге айт да сен ички саясатын алып бар, мен сырт жак менен иш алайын деп бир аракетиңер кылгыла да. Бардыгы иш жакка кийлигишип алды. Бардыгы. Ички саясатын сырткы саясат менен эч ким алек болгон жок. Башка мамлекеттер бири-бири менен алды бердилерин кылып, башка мамлекеттер бири-бири менен жолугушууларын кылып, иш сапарларын кылып, бири-бирине барышып, мамилелерин түзүп атат. Бизде болбой атат. Тура Садыр Жапаров өзү чыгып атат башка мамлекетке, бирок биздин мамлекетке бир президент жумуш сапары менен келген жок да. Ушул Facebook'tu дагы тынчытайын, токтотоюн. Башканы дагы токтотоюн деп өзү токтотоюн дедим эле. Бирок 2-3 күндөн бери бүт жак дагы барды. Мен бул нерсени мисалы мен тура Facebook'та туруп мен токтотуп алгам, бирок мен жаран катары мен өз оюму айтууга мен милдеттүүмүн. Себеби мен кыргыз жаранымын.
Себеби мен бул мамлекетти ата бабаларыбыз кантип курганын мен билем мен. Бул мамлекет дesi жоголуп кете турган болсо биз кайсы акыбалга түшүшүбүздү дагы билем мен. Ошондуктан мен буну айтканыма мен мажбурмун. Эгер бул мамлекет жоголуп кете турган болсо, бул мамлекет жок болуп кете турган болсо, биз кандай акыбалда күн кечиришибизди дагы билем мен. Садыр Жапаров аракет кылса болот эле, бирокчу Садыр Жапаровда шанс өтө чоң болгон. Башка президенттер шайланып келгенде эл мындай колдогон эмес. Садыр Жапаровду чындыгында айтканда президент болуп энди көпчүлүк колдогон. Башка президенттерден көрө шанс, эң көп шанс Садыр Жапаровда болду. Бирок бул нерсени азыр пайдалана албай атат. Бирөөлөр кайсаң, сен айта бересиң, пайламына көрбөй атасыңбы, көрсүңбү деп айтышат баары. Азыр айтышат. Паланча жерди кылып атат, түгүнчө жол ачылды, паланчанын ачылышы болду. Туугандар, бул ачылышы болгон болсо, мурунку президенттердин убагында башталган, уже ачылышы мөөнөтү келип калган, ошонун ачылышы болуп атат. Эмне себеп менен Садыр Жапаров именно тоо кендерди айтып келген, кумтөрдү айтып келген, жер үйдү айтып келген, баарын айтып келтирип чыккандан кийин жер үйдү өз колу менен ачып берди. Макул, аны ачып берди дейин десек, азыр жалган десеңер эртең күнү жакында көрөсүңөр. Алапка район, Чаткал районунда жакында бир кен ачылат, дагы бир кен. Эртең жетим тоо ачылатан болсо. Эми жетим тоолу ачпайм деди, эми көрөбүз. Ачабы ачпай билбейм, эми ачпаса экен, эми ачпай эле койсо экен, эми сөзүндө эле туруп мен ачпайм деп атат. Бирок эртең дагы бир кен ачылайын деп турат. Могу Чаткалда иштен берди бүт пойызы келди, эми экинчи кен болду. Урматтуу туугандар, көп айтышат. Бул кенди көбүрүбүзгө көтөрүп кетпейбиз. Башка мамлекет менен договор кылып беришибиз керек, башка болушубуз керек. Урматтуу туугандар, биз эмнени жоготобуз ал жерде? Биз биринчи очередде жаратылышыбызды жоготобуз. Экинчи очередде сууду жоготобуз. Ал тоодун үстүндө кар турат, суу жоголот. Үчүнчү очередде биз жайытыбызды жоготобуз. Ал жака малдар тоого жайытка чыгат. Итак эле жайыттар азайып азыр. Жайыт тартыш болду итак эле. Эгер жалган десеңер, айылдагы жерлерге баргыла, элдер жайытта андай болду, мындай болду, бир жерге отурган болбой калды, акыры айылга түшүп келишет, түшүп келген айылда эч нерсе жок. Экологиябыз талкаланып атат. Токойлор кыйрылып атат. Ал жерде жаныбарлар качып атат. Мен ушуга таң калам. Карапайым элдер өзүнүн жанын өзү багып атат, мисалга. Карапайым элдер өзүнүн жанын өзү багып атат. Биз керек болсо мамлекеттегилердин жанын багып туруп, жерибиздин налогун төлөп берип атабыз. Суудун налогун Кудай өзү жаратылышы берип койгон, сууду берип койгон, өзү эле алып келип аткан суу. Булар экспорт кылып чыгат, булар бир жасап чыгарбайт. Ал сууду өзү тоодон алып түшүп келип аткан суудун налогун берип атабыз. Айлыгыңарга жетсе керек ошол. Жердин налогу берилсе, машинанын налогу берилсе, же машинанын налогу берилгенде жолдор оңозо бир жөн. Анан эмнеге тоюлбай атат? Мен таң калам. Эмнеге тоюлбай атат? Азыр башка мамлекеттен Карска акча алынат дейт. Башка мамлекеттен Карска акча алынгандай бир нерсе болуп кеттиби мамлекетте? Өнүгүп кеттикпи же бир нерсе салынып кеттиби? Бул жерде эң мигранттардан, асылбой убактылуу эмгектенип жүргөн, чет жерде убактылуу эмгектенип жүргөн жарандардан канча миллиондогон акча которулат. Ушул дагы жетпей атабы? Мейли ал дагы жетпей калды дейли. Биздин мамлекетте магазинге кирсеңиз 70-80% башка мамлекеттин товары. Ошол ар бир кирген товардан үстүнө 1 сомдонбу, 50 тыйынданбы коюлуп акча түшөт мамлекетке. Же ошол жетпей атабы? Өзүңүздөр ойлоңуздар, колуңуздарга лак койсоңуздар, лактан баштап тырмактан каш, кирпик, ложка, бардык нерсе келди. Күрүч, макарону барбы, un, бардык нерсе келди. Бир эле ушу огороддон чыккан мөмө жемиш эле келбей атат. Мөмө жемиштер, мандарин, банан дегендер келип атат башка жактан. Ошолордун ар биринен 1 сомдон болсо, 50 тыйындан болсо да акча түшкөндө күндө канча миллиардтаган акча түшөт. Ошол дагы жетпей атабы? Мен ошо бийликтегилерге айтарым, жогорудагыларга айтарым. Өзүңөрдү өзүңөр баккылачы хотя бы. Баккылачы өзүңөр баккылачы.
Акча керек болсо эмне светке 10 тыйын кошуп, сууга 5 тыйын кошуп, жердин налогуна кошуп, малдын налогуна кошуп кете бересиңер ушинтип эле. Машинанын налогуна кошулат. А бирөөлөр айтат, Россияда бензин 45 сом экен, бизде 62 сом болгон тура эле эми жол киресиз бар да. Урматтуу туугандар, бул мамлекеттер аралык келишим болот. Биздин мамлекетте свет мисалы 2 сом 16 тыйын болгону менен биз Өзбекстанга сататган болсок 2 сом 16 тыйына сатылбайт. Арзан баада сатылат. Себеби бул мамлекеттик аралык келишим бар ал жерде. Булар дагы бизге бензинди бергенде ошо 45-ден бербейт. Казакстанда биздин чегаранын бул эле жагында, мен баягыда барганда айттым. Россияда машина алып өткөм дедим. Чегаранын бул жагында эле 31 сом экен, 31 сом. Biz жақта 60 сом. Ал бұл нәрсені мен айтпайм, сіз дагы айтпаң. Bir күн елдер толқып чыгат да баары бир. Ушул нәрсени биз айтпасак да билдин жанагылар айтып койсоңор болот көзүңөр эле. Сиз дагы айтпаң, биз дагы айтпайык, ким айтат бул нерсени? Обязательно ушул митинг кылып одар бергенден кийин артынан айтыш керек анан кийин. Митинг кылып оодарып бардыгын. Анан кийин артынан айтыш керек да, эмне себепмен кетти дегенде бул ушуну көрмөк. Ошондо айтылган, фаланча кымбаттап кетти, түгүнчө кымбаттап кетти, элдин үнүн укпай койду. Ошондон кийин айтыш керекпи? Кимге кереги бар мындай топлоңдун азыр? Билбейм бул кетиште эмне болот. Мен айтарым, жаран катары мен айттым айтарымы. Бийликтегилерге дагы айттым, элдерге дагы айттым, баарына айттым. Мен өзүм жарандык милдетимди аткардым. Сиздер да өз жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Эгер жок, буга да көз чумуп коюп аткан болсо, бул бийликтин өзү балы өзүнө. Себеби дегенде ушуга чейинки бийликтегилер дагы ушул нерсе болгон. Керек болсо Сооронбай Жээнбековди жанында отуруп алып, бүтү жеш бүттү. Жанында отуруп алып кечеде эле Дастан Жумабеков чыгып сүйлөгөн сөз менен азырга чейин кулагымда. Сооронбай Жээнбековдун кайсы жаман жагы бар дегенде мен көрө албай атам деп турган. Азыр сурасаңыз баштан аяк санап берет ошол. Алмазбек Атамбаевдин оңдо кол чабып отургандар азыр суран бардыгы баштан аяк санайт. Эртең бул бийлик кеткенде да азыр жанында отургандар бардыгы баштан аяк санап берет. Биз бирок ошо кеткенден кийин биз аз алдын ала айттабыз. Урматтуу жогору жактагылар, мамлекетти дагы ойлогула, элди дагы ойлогула. Бул мамлекетти бизге бирөө калагандай ойной бергиле, калагандай кыла бергиле деп таштап кеткен эмес. Эртең күнү башка мамлекеттердин көзүн карап калбайлык. Ошон кишини ойлонуңуздар. Бул нәпс экен. Жогору жактагылар жеп атат, башка кылат. Канчалаган депутаттар өтүп кетти, канчалаган депутаттардын көзү жумулуп кетти, канчалаган депутаттар көзү тазаланып кетти. Ошолор да барган жери 2 метр жер болду. Айтыңыздар, мен ушул депутатты көрдүм, бир хотя бы айтыңчы. Мен ушул депутатты көрдүм. Бутуна бир жыртык носки алып кетти деп айтыңыздарчы. Мен көргөн жокмун. Биз Бишкекте турганда бир айт намаз болуп калды, ак өргөн мешитине бардык эле. Ошондо имам бир жакшы окуяны айткан эле. Мен дагы ошол нерсени сиздерге айтып коюм туура көрдүм. Бир бай болот экен. Анын баласы болот экен, өтө күчтүү акча табат экен, иштейт экен. Күндө келгенде анын атасы айтат экен: "Балам, акча таап атасың. Балам, ушунчалык жакшы таап атасың. Бейбаччаларга жардам бер" дейт экен. Баласы дагы жок десен макул ата деп коет экен, жардам бербей жүрө берет экен. Күндө акча таба берет экен, аксакал күндө айта берет экен, баягы макул деп коет экен. Bir күн аксакал катуу ооруп калыптыр. Ооруп калып дозун чакырыптыр да 2 кагаз бериптир. "Дозум, мен ооруп атам. Если көзүм өтүп кете турган болсо, ушул кагаздын бирин мындагы кагазды балама бересиң көмбөй туруп. Bir кагазды көмүп келгенден кийин бересиң" дептир. Макул деп кеткенден кийин атасы ошо аксакал каза болуп кетиптир.
Анын тазиясы болгондо баягы дозу келип туруп баласына кагазды берет экен. Балам, бул кагазды сага атаң берди эле деп. Ачып окуза атасы мондай деп жазып коюптур. Балам, менин бир бутума жыртык носки кийгизтирип көмүп кой, сага акыркы осуятым деп жазып кетиптир. Баласы бир носки алып келип көмөрдө коеюн десе, имам айтыптыр. Жыртык носки кийгизгени болбойт. Носки кийгизгени болбойт. Сен бул дүйнөгө кандай келдиң, ошондой болуп кетесиң. Эсти колгон келе турган болсо, жаназаны өт дептир. Деген экен, ал бала жаназаны өтө албаган. Андан кийин көмүп кайткандан кийин экинчи кагазды бериптир. Ачып окуза атасы жазып коюптур. Балам, бул дүйнөдөн бир жыртык носки алып кете албайт экенсиң, ушунча дүйнөнү эмне кыласың деп. Мен ошондуктан мына көзү тойбой аткандарга айтарым. Бул дүйнөгө баарыбыз эртең эле кетебиз. 2 метр жерге. Башка эч жакка барбайбыз. Талаш тартышып мындай боло бере турган болсок, мамлекетибиз жок болуп кетүүнүн алдында турат. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, оюңа келгенде айта бербе, мамлекет жок болбойт эч кандай деп. Урматтуу туугандар, мамлекеттин жок болуп кетүүі бир сааттык эле иш. Эгер бизде тополоң боло бере турган болсо, бөлүп алат. Ошондон Садыр Жапаров да, Камиш Рашидов да терең ойлонсун. Ойлонуңуздар. Эртең күнү биздин мамлекетти башка бирөөлөр башкарам деп аракетин болбосун. Садыр Жапаровго да, Камиш Рашидовго да айтарым, айланаңыз тазалаң. Айланаңыздар жакшылап тазалаң. Айланаңыздар болбойт. Акылбек Жапаров ушунча бийликтин түбүнө жеткен, жаныңызда жүрөт. Бул нерсени эгер сизге күйүнгөн тарапташтарыңыз болсо ошолор айтыш керек эле. Бирок өкүнүчкө карай мен алардан ал сөздү укпадым. Экинчи тазаланып аткан Бакыт Төрөбаев. Аны ушунчалык жаныңыздарга алып барып алсыздар билбейм. Алдан эмнени үмүт кылып атасыздар билбейм. Эптеп эле сен жакшысың, сеники зор болуп атат дегендерди жаныңызга коюп атамыз, эртеңде түбүңүзгө жетет. Бирок ошолор биз азыр айтабыз. Бирок ошолор азыр айтпайт. Эртең сиз кеткениңизден кийин артыңыздан айтат. Ушуну көрмөгүлө. Ошондо укпай койгон дейт. Бирок өзү бирөөсү азыр айтпайт. Эртең кеткенден кийин айтат. Ошондон менин айтарым, урматтуу жерлештер, эч ким силер кайгер карабаңыздар. Бул мамлекетти бизге бирөө каалагандай башкача мындай деп берип койгон эмес. Бул мамлекетти куруу үчүн биздин ата бабаларыбыз кан төгүп, от кечип, чок кечип бул мамлекет куралган. Эртеңки күнү биз мамлекетти жоготуп алаткан болсок, биздин положениябыз мындай айтканда кандай жагдайда турат, аны баарыңыздар түшүнүп турасыздар. Ошол күнгө жеткирбесин. Жараткан Алла ушу биздин мамлекетибизге тынччылык, аманчылык берсин, элибизге иман берсин, мамлекетибизге өнүгүү берсин, өлкөнү башкарып жаткан азаматтарга дагы иман берсин, ынсап берсин, акыл эс берсин, мамлекетти алдыга тартууда башка мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүп, башка мамлекеттердин алдында жер карабаган биздин өкүлдөр болсун. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөр тынччылык, аманчылык болсун. Урматтуу жерлештер, комментарийлердин көбүнө жооп бере албай калдым. Кечирип коесуздар. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык болсун. Бул жерде канча жакшы комментарий, жаман комментарийге мен жооп бере албадым. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.